алган көрүүчүлөрү, бүгүнкү берүүсүлөргө албетте жагаттарын ойдобуз. Анткени Кара Кошунан чыккан таланттуу Байкебиз Көлбаев Тайнын Маяк көмөкчүбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп, аккордеон коштоосунда жагымдуу үнүн ырахат алыңыздар. Саламатсызбы? Алгач кеңесибизге кош келипсиз. Өзүңүз жөнүндө кыскача тааныштыра кетсеңиз. Ассаламу алейкум. Мен аты жөнүм Көлбаев Тайырбек. 2000-жылы Аксу районунда төрөлгөм, Кызылжар деген айылда. Жашаган жерим Каракөл. 2-нчи мектепте окугам. Келиңиз анда Маектин башында сиздин бир жагымдуу чыгарма болсун. Макул. Сөз обону Элмирбек Иманалиев агабызга таандык Арузатын деген чыгармаларды Бали, өнүңүзгө береке. Аябай жакшы айтат экенсиз. Чоң рахмат. Мезгил бир суроо бергим келет да. Аккордеондон бөлөк дагы канча аспапты ойнай аласыз? Жакшы суроо. Мен эң негизги мындай аспабым аккордеон, андан бөлөк 4 аспапты ойнойм. Пианинода ойнойм, гитарада ойнойм, комузда ойнойм, анан чоор ойнойм. Негизи талант ата-энеден же туугандардан келет дейт, сизге кайсы тарап көбүрөөк таасир эткен? Менин ата-энем деген ырдабайт, үйдөлөрүн мен билбейм, тантип калгам. Апам айтат да ошо тайтаң ырдачы депчи. Ошо тайтаңдан тартсам керек. Музыкага болгон сүйүүңүз качан пайда болду эле? Музыкага болгон сүйүү мен музыкага чейин, буга чейин мен ошо мектеп маалында окуп жүргөн маалда 9 класска чейин спорт менен алек болгом. Спорттун эмне түрү десе, бокс менен машыккам.
Анан кийин сотрясение алып калып, эмне барын билбейм, мен музыкага үйрөндүм. Кийин ошо 9-ду бүткөндө гитара үйрөнүп баштап, андан кийин 11 класста ата-энем айтып калды. Эмнеге тапшырасың дегенде мен музыкант болом дегенде. Анан мен өзүм музыкага анчалык деле сүйүүмдүү эле болгон эмес. Ол нерселерди үйрөнгөндөн кийин, ырдагандан кийин ошондо аябай музыкага жакынлап калгам. Келиңиз анда сизден дагы бир жагымдуу чыгарма болсун. Макул орта берейин. Сөз обону Жолдошбек Мамажановдун Жазым кечи деген ырын ырдап берейин. Жана өзүңүз обон чыгарып жатасызбы? Ырдагандан рахат алам. Мисалы мындай да. Жаңа элдер мындай чылым чегет го. Мындай чылым чегип, ушундай зыяндуу нерселер чеккенде рахат алып, жана мындай өзүнүн проблемаларын унутат го. А меники ошо мисалы ырдагандан ол жеринде турган нерсенин баардыгы чекилет. Өзүм ыр жазбайм. Ырын ырдаганды жакшы көрөм. Меники ошол эле. Ырдаганды жакшы көрөм бул. Тайып байкем, алтындай убактыңызды бөлүп маек куруп беркениңизге чоң рахмат. Маектин соңунда сизден дагы бир чыгарма тартыла кетиңиз. Хорошо. Сөз обону Дамир Токтосуновго атаандап "Болом сизге шам" деген ыр бар. Ошону ырдап
turgandan, kızганбастан достор душмандан.